Мектепте бул жаңы лабораториялык жабдыктарды эми 8-11 класстын окуучулары пайдалана алышат. Алар өсүмдүктөрдүн түрүн жабык бөлмөгө жана ийдиштеги сууга өстүрүүнү үйрөнүүгө умтулушат. Бул ыкма илимде гидропоника деп аталат. Аделина Таалайбек кызы номер 28 мектеп лицейинин 8 классынын окуучусу. Ал кабинетке орнотулган жаңы аппарат менен иштөөнү тез эле өздөштүрүп алган. Аделина бул аппараттын жардамы аркылуу төө бурчак өстүрүүнүн аракетин көрүүдө. Бизге 3 февралда жаңа оборудование кабинетке алып келилди. Бул проращиватель. Bunun özgöçülüğü buyakta mikrozелень өсөт. Mikrozелень без почвы. Тамырлары жөнүндө суу менен кислород менен питаться этилет. Буларды өстүргөн аябай кызыктуу. Анан дагы биз өзүнчө эксперименттерди өзүбүз үчүн кылып көрдүк. Жөн эле сууда кандай өсүшөт, кислороддо кандай өсүшөт, свети жок кандай өсүшөт. Анан минеральный ватага да коюп өстүрүп көрдүк. Размерлери чоң, анан бачымыраак өсүштү. Номер 28 мектеп лицейи окуучуларга химия, биологияны тереңдетип билим берүүгө багытталган. Мындан улам мектептин айланасында өсүмдүктөрдүн түрүн өстүрүп, эксперимент жүргүзүп туруучу атайын бакчада курулган. Школа-лицей номер 28 – это первая школа в Кыргызстане, где появился кабинет гидропоники. Биздин мектепте Кыргызстан боюнча алгачкы болуп гидропоника кабинети пайда болду. Бул кабинетте өсүмдүктөрдү топуракка эмес, сууга же бөлмөгө өстүрүүнүн жолдорун окуучуларыбызга үйрөтө баштайбыз. Мындай ыкманы үйлөрдө деле жасаса болот. Бүгүнкү күндө таза өсүмдүктөр менен тамактануу эң актуалдуу. Биздин алдыга койгон максатыбыз өзүбүз өстүргөн өсүмдүктөрдү өз ашканабызда пайдалануу. Окуучуларыбызды экологиялык таза тамак аш менен тамактанууга үйрөтүү. Окуучуларды инновациялык гидропоника ыкмасы менен окутуп үйрөтүү идеясы казакстандык Арман Тосконбаевдин аракетинде ишке ашууда. Бул ыкма Казакстандын айрым мектептеринде буга чейин эле колдонула баштаган. Тагыраагы 28 орто билим берүү мекемесинде ишке киргизилген. Бир лабораториялык кабинет жасоого болжолдуу 10 000 акш доллары сарпталат. Мы занимаемся распространением технологий в области беспочвенных выращиваний растений. Биз өсүмдүктү үзгүлтүксүз өстүрүү тармагында жаңы технологияларды жайылтуу менен алектенебиз. Бүгүнкү күндө Казакстанда ушундай 28 класс бар. Кыргызстанга да мындай лабораториялык класстарды ачууну көздөп жатабыз. Буюрса 5 жыл ичинде окуучулар айыл чарба инновацияларынын негизинде окуй турган 10 лабораторияны куруу планыбыз бар. Коңшу өлкөлөрдө мектеп окуучуларынын арасында агрардык жана биологиялык технологиялар боюнча конкурстар жыл сайын өткөрүлүп турат. Үстүбүздөгү жылдын жаз айларында Санкт-Петербургда өтүүчү сынакка бул мектептен 4 окуучу барып катышат. Учурда алар конкурска катышууга кызуу даярдык көрүп жатышат. У нас сегодня проходит презентация первого в республике кабинета гидропоники. Бүгүн абдан кубанычтуу күн болуп жатат. Анткени республика боюнча мектептерде жок кабинет бизде ачылды. Эми окуучулар дагы бир кадам алдыга таштайт деп ишенем. Биздин мектеп химия, биологияны терең окуткандыктан ар дайым бул багытта өткөн эл аралык конкурстарга катышып алдыңкы орундарды багындырып келебиз. Мисалы, өткөн жылы Питерде өткөн илимий практикалык конференцияда окуучуларыбыз 3-чү орунга татыган. Биз ишенебиз, быйыл өтчү эл аралык сынакта 1-чи орунду алууга азыр даярдыктар көрүлүүдө. Мектеп жашынан тарта зыянсыз тамак аш менен тамактанууну үйрөнүп алса ден соолук үчүн пайдалуу. Бул кабинетте өстүрүлүүчү өсүмдүктөрдүн уругу 2 күндүн ичинде өнүп чыгып, тамак ашка колдоно берүүгө жарап калат. Мына жерде балдарыбыз эми мектеп жашынан тарта ушул эмне деген тамак экен, ушу өңгөн азык кандай пайдасы бар экен, ушуну биле баштайт да. Бул абдан жакшы. Болбосо азыр мына бизде көйгөй пайда болду. Кичинекей балдар жанагы фастфуд дегендерди, стритфуд, тез татымдардан чала бир нерсе жасалган нерселерди жеп, анын көпчүлүгү мисалы же толуп кетип, эң жакшы учуру, же болбосо ооруларга чалдыгып атпайбы. Ошон үчүн бул долбоордун мааниси абдан жогору. Биз мамлекеттик деңгээлде дагы бул жөнүндө сөз жүрүп келген. Анан мына ар бир баланын, ар бир мына инсандын, адамдардын тамактануусундагы көйгөйлөр да көбөйүп келген. Ошолорду жеңилдетүү үчүн долбоор. Мындай кадам өкмөт жүргүзүп жаткан жашыл экономика саясатына төп келет. Экологиялык таза тамак ашты калкка сунуштоо бүгүнкү күндүн талабы. Мындай лабораториялык кабинет Кыргызстанда дагы 9 мектепте ачылары белгилүү болду. Айдар Темиралиев, Кенжебек Максат уулу, Пирамида.